Соц тармактардын Тажикстандык колдонуучулары маалыматтык согушта кыргыздардан утулуп баштаганын моюндап, бул үчүн өздөрүнүн журналисттерин күнөөлөшкөн. Бул тууралуу Семетей Аманбеков жазып, тажикстандык колдонуучулардын комментарийлерин сүрөтүн жарыялаган. Биз кырдаалды бузууга жетише алдык жана маалыматтык согушта жеңишке жетише баштадык. Тажиктер бизден 10-0 эсебинде утулуп баштаганда тынчсызданып жатышат жана утулуунун ызаасынан бизди тамыры жок көчмөндөр аташты. Журналист кесиптештерим, соц тармактардын жөнөкөй активдүү колдонуучулары, карапайым кыргызстандыктар менен сыймыктанам. Тажиктерден айырмаланып маалыматка жолду бөгөгөн жана бирдиктүү медиа штаб түзүп, Баткенге иш сапарын уюштуруп берген бийликке рахмат. Бирок эйфорияга алдырбайлы, жеңиш алыс. Ал дүйнөлүк коомчулук Тажикстандагы рахмондук режимди агрессор деп тааныганда, диктатордун өзүн эл аралык кылмыш трибуналарында соттогондой келет, деп жазды Семетей Аманбеков. Бүгүн 13 майда Баткен районунун Кыштуу-Тайыл аймагынын Сай айылы менен Өзбекстан Республикасынын Фергана облусунун Сох районуна караштуу Чашма айылынын жашоочуларынын арасында чыр чыкты. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын кабарчысы билдирди. Маалым болгондой, Сай айылына өзбек жарандарынын малдары өтүп келген. Андан кийин айыл тургундары Чашманын жашоочуларына малдарды айдап кетүү керектигин айтышкан. Ошол маалда чыр чыгып, эки кыргыз жаранын өзбек жарандары ур токмок алып, андан кийин өздөрүнүн аймагына кетишкен. Мындан улам чек арага эл топтолгон. Баткен районунун акими Учкун Жоробековдун айтымында чоң чыр чыккан эмес, чек арага токмок жеген тургундардын гана жакындары чогулган. Учурда окуя болгон жерге Кыргызстан менен Өзбекстандын аймактык күч түзүмдөрүнүн жетекчилери, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү барып, элге түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Мындан тышкары Баткен району менен Сох районунун чек ара жана ички иштер органдарынын кызматкерлери жеринде териштирүү ишин башташты. Учурда чек арадагы абал туруктуу жана көзөмөлдөө болуп жатат. Өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматынын маалыматына караганда, Баткен району менен Өзбекстан Республикасынын чек арасында топтолгон жарандар тарады. Баткен районунун Кыштуу-Тайыл аймагынын Сай айылы менен Өзбекстан Республикасынын Фергана облусунун Сох районуна караштуу Чашма айылынын жашоочуларынын ортосунда чыккан чатакка байланыштуу аймакка күч түзүмдөрү жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү барып, элге түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү.